Теле жана радио берүү тууралуу мыйзам долбоорундагы беренелер бүгүн да талкуунун чордонуна айланды. Бүгүнкү парламенттик угууга тиешелүү министрликтин өкүлдөрү жана медиа чөйрөсүнөн жетекчилер чакырылган. Жаңы сунушталып жаткан норма боюнча өлкөдөгү теле жана радио каналдардын берүүлөрүнүн 50% ата мекендик өндүрүштөн болууга тийиш. Ошондой эле андагы программалардын 50% мамлекеттик тилде болушу шарт. Андан тышкары өлкөдө ретрансляцияланып жаткан чет элдик телеканалдарга жарнама жайгаштырууга тыюу салынышы керек деген норма сунушталып жатат. Мындай каналдарга реклама берүүгө, ретрансляцияга кеткен чыгымды жабууга жеткирей гана өлчөмдө уруксаат. Бирок бизде азырынча аны көзөмөлдөй турган орган жок. Но вызывает вопрос механизм контроля за исполнением данной нормы. Бул норманын аткарылышын көзөмөлдөй турган механизм суроо жаратат. Чет элдик каналдарга сунушталган жарнама ретрансляцияга кеткен чыгымды гана жаап жатканын ким аныктайт? Бул чыгымдарды санап чыгып, аны рекламадан түшкөн киреши менен салыштыра турган атайын орган керек. Кандайдыр бир механизм керек. Бул суроо ачык бойдон калууда жана өтө оор маселе. Өлкөдө жарнама рыногунда жүгүртүлгөн каражат өтө аз. 50дөн ашуун телеканалдардын арасында реклама рыногунан сунушталган $100 миллион каражат алар үчүн жетишсиз. Ошол эле учурда жаңы түзүлө калып, пираттык продукциялар менен жан баккан телеканалдар чыныгы эмгектин үзүрү менен каражат тапкан телеканалдардын ырыскысын жыра талашып жатканы адилетсиздик экени белгиленди. Мы производим 152 часа ежедневной продукции. Биз күн сайын 152 сааттык жеке продукциябызды өндүрөбүз. Буга 1000ден ашуун кызматкерлердин эмгеги талап кылынат. Ал эми бизде ретрансляцияланган ТНТ Азия сыяктуу каналда болгону 10-15 адам эмгектенет. Алардын чыгарган продукциясы жок. Жалаң пираттык продукциялар менен эфирин жабат. Бирок биздин жарнама рыногунан КТРК сыяктуу эле киреше табат. Бул албетте адилетсиздик. Эгерде мындай көрүнүш улана берсе, кызыктуу көрсөтүүлөрдү даярдап, элдин маалыматка болгон муктаждыгын камсыздандырып келаткан каналдар каражат жана убакыт коротуп, көрсөтүү даярдоого кызыктар болбой калат. Бул өлкөдөгү телерыногун талкалашы мүмкүн дешет медиа өкүлдөрү. На сегодня нужно признать, что азыркы телерыногу чоң пираттык түтүк болуп калганын моюнга алышыбыз керек. Айрым каналдар интернет аркылуу чет элдик контенттен тасмаларды көчүрүп алып, бүт өлкөгө таратып жатышат. Себеби тиешелүү органдар тарабынан бул жакшы көзөмөлдөнбөй жатат. Андыктан сунушталып жаткан мыйзам долбоорун биз колдойбуз. Бул жергиликтүү телерыногун өнүктүрүүгө шарт түзөт. Бардык телеканалдар өз алдынча инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк алышы керек. Бирок жеңил кирешеге туйтунуп көнүп калган айрым телеканалдар мындай шартка көнгүлөр келбеди. Алар ар кандай шылтоолор менен жарнама рыногуна аралашууну каалашат. Андыктан бардык тараптар арасында орток пикир табуу керек. Анын үстүнө документте айрым механизмдер толук жазылбай калган. Буларды эске алуу менен парламентте атайын комиссия түзүлдү. Анын курамына тиешелүү органдар жана медиа өкүлдөрү да кирди. Комиссия мүчөлөрү иштеп чыккан вариант кийинки жыйында талкууланган соң 3-окууда добуш берүүгө жөнөтүлөт. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС.